тартылган. Ош шаарынын Кулатов Кичи районунда 3-чү троллейбустук каттамдын линиясын тартуу ишине капсула салынды. Жалпы узундугу 25 чакырымды түзгөн жаңы троллейбустук багыт Курманжан Датка көчөсүнөн баштап Осмонов көчөсү аркылуу өтүп, Актилек Кичи районун карай жүрөт. Номер 3 троллейбустук каттамдын долбоору боюнча бүгүнкү күндө Айтиева көчөдөн баштап опораларды, перенос опоралар менен алып келип жумуш башталды. Ушул линия менен келип, бул 3-чү линия келип Барсбек Круговойго келип, Круговойдон Осмонов көчө менен Абдыкадыров көчөгө кайрылып, келип бул жакта Амир Темир көчө менен кайра бул Айтиевке түшөт. Айтиев менен кайра түшүп, эски бүгүнкү күндө существующий линия менен кайра ушул жүргүн менен кете берет. Анткени аталган көчөлөрдө коомдук унаага болгон муктаждык күч болуп келген. Эми жаңы троллейбустук багыт ишке түшсө 84 000 адамды тейлөөгө алат. Ал эми троллейбустук линияны күз мезгилине бүткөрүү пландалууда. Ага Бишкек шаарынан алынып келинген троллейбустар каттамга коюлат. Троллейбусны салбай 2003-жылы келип токтогондо, бул өзү негизи троллейбустун 3-чү линиясы. Азыр бул жана жогоруда айтып кетпедиби? Могу жактан баштап тетиги Круговойдон Осмоновго барып, тиги микрорайон Анардан Абдыкадыров менен жогору чыгабыз. Ошондо ушул жерде кетип 80 000 калк жашайт, 80 000 калкты эме менен транспорт менен камсыз кылабыз. Бул проект азыр Бишкектен алып келинген салбалар бар, линиялар бар, троллейбустарыбыз бар, акча каражаты бөлүнгөн. Кудай кааласа бул проектти ушу күзгө чейин троллейбус жүргүзөбүз. Учурда шаардагы жүргүнчүлөрдү 2 троллейбус каттамы гана тейлейт. Анда номер 1 линия Масалиев көчөсү аркылуу, 2 линия болсо Курманжан Датка көчөсү аркылуу каттайт. Ал эми 3-чү троллейбустук линияны куруу долбоору 2003-жылы башталып токтоп калган. Эми кайрадан жанданып, коомдук унаага болгон муктаждыкты чечүү максатталууда. Экономисин дагы ачыгын айтып коем. Биз жагынан мындай пробка болбойт, баары жакшылык болот. Эмнеге? Баардыгы шашылат, неме болот, ошондон ошо окшогондорду кыскартыш керек дагы, ошо окшогон маршруттарды, троллейбустарды көбөйтүш керек. Маршруттарды көбөйтсөк, ушу баардык эл журтка, мына биздин элибизге, ишке, жумушка баардыгына жол ачылат, эл кыйналбайт, бала чакасы менен баары жакшылык болот. Эң жакшы 3-чү линия курса, ошо эң Актилекке керек болуп турду эле. Адамдарды ташыганга эң муктаж болуп турган эң жакшы оң иштер болуп атат. Жакшы иштер болуп атат. Тыгын, жаман, баякы маршруттарда жүргөндө кыйналчу. Азыр троллейбус жүрүп кала турган болсо, кеңири жакшы жүрүшкө ыңгайлуу. Алдыда 4-чү линияны куруу каралган. Бул каттам Бекмамат Осмонов көчөсү аркылуу Учар айылынан өтүп, Көрөнкеев көчөсүн бойлой жүрүп, кайра Ленин көчөсүнө кайтат. Белгилей кетсек, бардык троллейбус каттамдары айланма негизде иштеп, шаардыктарга туруктуу жана ыңгайлуу кызмат көрсөтөт. Алмагүл Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.